Бери Зеландия азырматы телекөрүүчүлөр, сиздер таң маанайдасыздар. Жана бүгүн биз темабызды эне тилдерде алганбыз. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк эне тилдер күнү жана биз студиябызга көп тил билген, башка тилди дагы эне тилдей сүйлөп калышкан мырзаларды чакырдык, тааныштырып өтөлү. Шанс компаниясынын өкүлдөрү, Кытайда окуп, кытайча түш жорган мырзалар бизге конокко келип калышты. Манас Эмилбеков жана Айбек Укулов мырзалар бизде конокто. Саламатсыздарбы? Жаш келе алдыңарбы? Маанай жакшы. Нихао деп койчу эле. Келиңиздер, анда алгач эле биз кытай тилинде саламдашып туруп, анан кытай тилинде кутман таң каалайбыз телекөрүүчүлөрүбүзгө. Келиңиз эми ошентип көргөйлүбү. Телекөрүүчүлөргө. Нихао. Жаншахао. Жаншахао деген бул Кутман таң. Кандай? Жао шахао. Жао шахао. Дал ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Кыргызстандан Кытайды көздөй саякатка чыгат экенбиз. Анткени Кытай тилинде мынакей эркин сүйлөгөн инсан катары Кытайда жашап ошол жакта окуйт экенсиздер. Кытай тилин үйрөнүү канчалык деңгээлде оор болду? Ушул жөнүндө айтсаңыздар. Кытай тили негизи грамматикасы өтө эле кыйын эмес, оңой, мындай сүйлөп кетиши негизи оңой. Иероглифтерин үйрөнүш негизи ошо кыйынчылык болот да. Анан Кытай тилинде мындай азбука сыяктуу жок да. Ал жерде көбүнчө сен биринчи иероглифти үйрөнүш керексиң, экинчиден пининг деп коет. Ал ошого кантип окулат иероглиф, ошону үйрөнүш керексиң. Анан үчүнчүдөн тон деп коет. Мисалы ма деген, то есть ма десең апа деген болот. Ма десең ал там атча мындай башкача маанидеги деп. Бага Кытай тилинде ошо 1000ден ашуун иероглифтер бар дегени, анан кытайлар өздөрү дагы кээде тамгалар билбей калат деген чынбы? Ал кытайлар кандай десем, негизи Кытайда мурун бир тил жок болчу да. Мисалы ар бир региондо мындай областта өзүнүн тилинде сүйлөшүп, анан диалектер. Диалект, бирок биз мисалы диалект бар го, ошо менен бирок биз түшүнөбүз. Алар бири-бирин таптакыр түшүнбөйт болчу да. Анан азыр Кытай мамлекети ошо жөн жакшы иштеп, азыр бир Путунхуа деген официальный мындай тили коюлган. Но там кинолорду, бүт жаңылыктарды бир гана ошо тил менен окутуп, ошо тилди азыр деп койсок болот экен. Ошондой адабий тил кылып койгон да. Мындай карап келгенде оңой эле тил деп калбадыңызбы? Анан кийин өзүңүздөргө токтоло кетсек да, мисалы ушул тилди канча убакыт аралыгында өздөштүрдүңүздөр? Мага бир мындай сүйлөп кетиш, бир 4 ай 3 ай арасында уже жакшы түшүнөм, жакшы сүйлөп. Бирок айта албайм, аябай жакшы сүйлөп, мындай эркин сүйлөп. Бирок уже түшүнүп көп нерсени айта алып, мисалы магазинге барганда же бул сыртка чыкканда бир менен. Ооба, ошондой болот. Эмнеден да дайыма Кытайда эмнеси жакшы? Англисче сүйлөсөң деле түшүнүшпөйт да. Кытайча эле сүйлөй беришет сага. Кытайча эле. Айырмалыча орусча сүйлөсөң, кандай сүйлөсөң түшүнбөйт. Ошол үчүн биз кытайлар көргөн дайыма англисче түшүнбөгөнүн билебиз, анан кытайча сүйлөгөн аракет кылабыз да. Жакшы. Башка түшсө байтал жорго деп коет, мынакей анан Кытай тилин толук эсе 100%дык билебиз деп туруп барбайт болушу мүмкүн. Мисалы андай болушу мүмкүн эмес болуш керек да. Мисалы үчүн азыр деле Кытай тилин 100% билем деп айтуу кыйын эле болуш керек деп ойлойм да. Мисалы кытайлар өздөрү билбей аткандан кийинчи. Анан сиздер алгачкы ирет, биринчи ирет Кытайга барганда кандай сезимдер болду? Тил билип алып, баягы сурай албай же болбосо кыйналып калган ушул тил маселеси кыйын болдубу сиздер үчүн? Ооба, кедекчелерде оор болуп калды, анткени болсо көбүнчөнү билбейсиң, бирок Кытай адамы болсо адамчылыгы бар экен да. Мисалы бирөөнүн жардам сурасаң, алар оңой жардам берет, кээде болсо сен менен 10 мүнөт, 20 мүнөт, 30 мүнөт тура беришет, мисалы очередте же бир жерге апарып. Андай жери жакшы экен. Ошондо кээде переводчик менен эле колдонуп, эң базовый сөздөрдү түшүндүрөсүң. Анан ошолорго карата сиздер ал жакта окуйсуздар, э? Ооба. Биздин бешибизге караганда сиздер бул жакта Кытай тилинен дагы сабак берип калгансыздар, тил үйрөтөсүздөр. Анан урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге кайрылып кетет элек. Конокторуңуздар болгон суроолоруңуздар бар болсо, байланышка чыгыңыздар. 56 56 72 сандары чалуу үчүн
кызматта эле эми билдирүү узатуу үчүн 772 98 70 07 санары WhatsApp аркылуу сиздердин сурооңуздарды күтүп алууга дайым-даяр. СМС келген экен. Таңманай, балдар Кытай тилин кантип оңой үйрөнсө болот? Мен Кытайдан товар алып келип иштейм, тилди үйрөнө албай койдум деген экен. Негизи Кытай тили Кыргызстанда үйрөнүш кыйын да. Эмнеден де биринчи иероглифтерди айтпадымбы, көп нерсени үйрөнүш керек. Бир гана мындай сүйлөп, мисалы айтып атпайбы, товар алган барамда, ал үчүн жоктон бир жарым жыл Кытайда курстар бар, жарым жыл окутканчы. Ошолду окуп келсе, сүйлөп кетсе болот негизичи. Иримге жазылдык дейли, Кытай тилин үйрөнүү үчүн. Анан жумасына 1-2 саат, жумасында, мисалы жуманын ичинде бир күндө эле 1-2 саат ошол Кытай тилин өздөштүрүүгө аракет кылып үйрөнүп коюу мүмкүнбү? Же болбосо күнүгө жок дегенде 5-10 мүнөттөн кандайдыр бир терминдерди кайталап туруш керекпи? Методу кандай ыкма менен үйрөнгөн оңой, жеңилирээк? Негизи кандай тил болбосун, биринчи шарт бул күнүгө кайталоо да. 10 мүнөт болобу, 1 саат болобу, күнүгө кайталоо керек. Мен мисалы башын үйрөнүп атканда, мисалы 2 саат, 3 саат окуй албайм да. Көп болсо 1 саат окуй алам. Андан кийин мисалы күнүнө 20 сөз үйрөндүм, ал сөздү бир жума аркылуу күнүгө кайталап турам да. Ар күнү. Ошону жок дегенде жарым сааттан минимум ушуну кайталап туруш керек да. Методдору көп, мисалы бир гана мындай сүйлөгөнгө акцент кылат, бирөө грамматиканы общий неме алыпчы. Негизи жөн эле мындай сүйлөгөнгө болсо, бир гана мындай разговорныйга эле акцент кылып, ошого үйрөнүп кетсе болот да, бат эле. Жарым жыл жетет негизичи сүйлөп кеткенге. Жакшы, билдирүү келди. Кандай сыңар сиздерге барып тил үйрөнүп алуу деген? Ооба, бизде болот. Биздин офистер Восток 5-та, Нахумбаевада да. Шанс деген компаниядан. Келиңиз, ушу Шанс компаниясы тууралуу кененирээк маалымат беребиз. Бул мынакей сиздер жогоруда квадратында да айтып калдыңыздар. Кытайга окууга жөнөтөбүз, андан сырткары Америкага стажга, стажировкага. Биринчиден Кытайга биз грантовый обучение окуга жүрөбүз, бакалавр, магистратурагачы. Негизи бул компания Пекинде жайгашкан, головной офис. Көбүнчөсү Россия мамлекети менен иштеп, Россия студенттери менен иштеп, анан биз ал жака биринчи стажировка кирип, представитель болуп, анан кийин биз Кыргызстанда дагы окуган, мисалы, студенттер бар, бул жака келип иштеп көрбөйсүңөр, кандай болот деп, кийин ошо Кыргызстанга ачып калышты да. Азыр биздин компанияда биринчиден ошо Кытайга акысыз түшсө болот. Тил үйрөнгөнгө өзүң специальностьң боюнча, мисалы. Экинчиден Америка жиберген, бул мындай. Кыргызстандан Америкага виза алыш өтө кыйын, аны баары билишет. Ошол үчүн бизде, мисалы, биринчи Кытайга барат окууга, Кытайдан Америкага жакшы виза ал жактан жасалат да, биздин компанияда. Ошол жактан, жакшы, бизде дагы бир билдирүү келген. Саламатсыңарбы, мен Кытай тилин билем, бирок Кытайга баруунун жолун таппай жатам деген суроо келген экен. Билбей жатам. Анда болсо биздин компанияга келсеңиз болот. Биздин компаниябыз биз жардам беребиз, ошо Кытайга сизге ыңгайлуу курсту тапканы, тилди үйрөнөсүзбү же бакалавр, магистратурага өтсөңүз деле ошонусун таап берип жардам бере алабыз. Катардагы бардык эле адам Шанс компаниясынан Кытайга кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ, же болбосо атайын же студент болуш керекпи, же окуучу болуш керекпи? Мисалы, окуу жайды бүткөн болсо кандай каралат, ушул жөнүндө айтсаңыз. Ал жерде өзүнүн условиялары бар. Мисалы, жаш боюнча бакалаврга 25-ке чейин, магистратурага 35 жашка чейин, там кедеки нюанстар бар, алар болсо, условия ар бир университеттики өзүнчө, анан болсо визага өткөнгө уруксат болуш керек да адамдачы. Анткени кээде болуп калышы мүмкүн, Кытайга өттү, окуусуна өттү, бирок визадан өтпөй калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бүт ошолорду биринчи көрүп, аны тапшырыш керек документтерди. Мисалы, бизде баарлашууда, Кыргызстанда баарлашууда, мисалы, орус тилин болобу, бөтөн тилдерди аралаштырып кетебиз да. Анан Кытайда кандай? Кытайда көбүнчө Кытайлар тилинен башка.
көбүнчө кытайлар менен кытайча сүйлөшөсүң, бирок университетте болгондо көбү англисче билет. Англис тили. Ошондон англис тилди билсең деле өзүңө жакшы, анткени болсо мисалы Кытайда окуганда деле анысы англисче берилет. Анан башка жерлерде, чоң шаарларда, мисалы университеттин ичинде же башка жерлерде жүрсөң, көбү англиски деле билет. Жакшы. Демек, баягы кыргыз тили, киргиз тили болуп бардат деген маселе жок. Кытай тили ойдон эле. Жакшы экен. Дагы да болсо бир билдирүү келатат. Салам жигиттер, Кытай тилинде ырдап да калсаңар керек деп бизге акырын белги берип атышат. Кытай тилинде түш жор. Жакшы, мынакей көргөзүп салды. Кимиз ырдайт экенбиз. Мен негизи билбейм, угам, бирок ырдала албайм да. Ырсаптарын айтабызбы, же болбосо жаңылмач айтабызбы азыр Кытай тилинде? Мен азыр чын айтканда айта албайм. Эмнеден бизки англис тилинде окуйбуз да, Кытайдачы. Меники монда эртең менги 8ден саат 12 чейин Кытай тилинде үйрөтөт университетте. 12ден 2 чейин эс алуу, жок, жөн эс алуу. Анан 2ден саат 6га чейин өзүм профессиям боюнча окуйм англис тилде. Мен профессиям ал жакта программист. Эртеден кечке чейин окуйбуз, бирок бизге ыр-жаттан убакыт болгон жок. Бир күн кечке окуйсуздар демек, Жакшы. Саламатсызбы? Мен Кытай тилин билем. Не деп салгам? HSK 3-тү алганмын дейт. Бул өзүнчө бир белги окшойт. Жакшы, алганмын. Кытайга тил үйрөнүүгө барайын деп жатам. Жана канча акча менен барсам болот деп кайрылган экен. Негизи бир гана тил үйрөнгөнгө барса, бул ошондой 1 жылга окуусу, жатаканасы бекер болот. Жана стипендиясы баасына, мисалы кандай, мисалы мектепте кандай окуса, ошо жараша стипендия чыгарып берет да университет. Мисалы жакшы, мисалы 5ке окуган болсо, стипендиясы ошондо среднем 1000 юань болот, ал 10 000 сом болот да, эне. 1 жылга ошондой $1000 арасына кетет да. Тил окуганы, бакалавр же магистратура барса, 1 жылы $2500 болуп калат. Ал жерде стипендиясы 1000 юаньдан 3000 юанга чейин болушу мүмкүн. 3000 юань анысы почти 500 Демек, бардыгына эле стипендия төлөнүп берилет. Баарына эле. Жакшы экен. Эң сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге дагы бир жолу эскертүү, конокторубуз Кытай тилинде түш жооруйт. Кимде ким бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрүбүздүн арасында кимде ким Кытай тилин билген болсоңуздар, чалыңыздар 56-56-72 сандарына чалып бир аз кытайча баарлашалы. Суроолоруңуздарды дагы Кытай тилинде берсеңиздер болот деп айтып өтөлүм. Дагы бир билдирүү келген, саламатсыңарбы силер. Перспективде эле аласыңарбы акчаны? Деген экен. Перспектив деген ал мен оюмча бир компания болуш керек, бизге окшогон. Алардын шарттарын мен билбейт экенмин кандай. Бизде ошондо айтып кеткендей эле көбүнчө ошо гранттарга биз аракет кылабыз, студенттер. Эмнеден да бул гранттын эмнеси акча? Мисалы айтып кетпедикпи, $2000 же $2500 общий контракт болот. Бирок анын ичинде ошондо окуу жайы, мисалы магистратурага түшө да, окуу жайы, жатаканасы бекер болот. Анан ар ай сайын $500 стипендия болот да. Ал ошондо 3000 юань, ал ошондо $500 жакын болуп калат. Ал государственный стипендия, то есть Кытай мамлекети төлөп берет. Баарында ошондо ага түшүш. Жакшы, билдирүү келген экен. Саламатсыздар, Утман таң, менин Раяна кызымды кытайча куттуктап коюңуздарчы. Ушуну аткарат окшойбуз, куттуктайбыз кытайча. Экөөбүз тең Кытай тилинде куттуктуулар айтып эле, балким Раяна бизди Кытай тилинде түшүнө алат. Келиңиздер. Не деп куттуктайбыз? Раяна өмүрлүү бол, кеңири калайбыз. Куттуктаңыз. Сыяктуу. Жакшы калат экен болсун. Раяна, так, нени аласам. Сейчас переводчик включу. Жеңши Куайлы, ожеде неде хындожы. Билем, туулган күнүн айтайбы же эмне деп айтайын. Биз эми түшүнбөйбүз, айта бериңиздер. Жакшы экен. Азыр эмне дедиңиз ошондо? Мен баары жакшылыктарды каалайм. Мен ойлойм, сен аябай жакшы кишисиз, жакшы
адамсың деп. Негизи башка тилдерди өздөштүрүүдө, мисалы сиздер Кытайда да окуйт экенсиздер, анан кийин көбүнесе англис тилинде, ошондой эле Кытай тилинде сүйлөйсүздөр да. Анан өзүңүздөрдүн улуттук тилди, эне тилде дагы мына Кытай тилин өздөштүрүүдө акцент менен сүйлөп калат да. Сиздерде кандай? Кыргыз тилди кедеки сөздөрдү унутуп каласың, анткени болсо практика жок болгондон, бирок кыргыз тилди унута албайсың. Анткени кыргыздар деле ал жерде көбүнчө болуп калат, кечинде отурасың достор менен, баары эле кыргыздар кыргызча эле сүйлөп. Баракелде. Анда азыр бизге Айжан экөөбүзгө кыскача бир Кытай тилин үйрөтө кетсеңиздер. Салам, кандайсыңар? Менин атым деп атыбыз жөнүбүздү айтып, мен бир аз билем, бирок туура айтамбы, туура айтпаймбы билбейм да. Мага жай түшүндүрүш керек да. Кетели. Нихао, саламатсыздарбы. Уажао барпы. Туура айтып атамбы? Да, ооба. Менин атым барпы. Билет бекен, уажао барпы. Анан дагы кайсы сөздөрдү билем. Мей дегенди билем. Бул эже деген, э? Жок, мей. Сестренка. Карындаш. Жакшы. Келиңиздер, дагы кандай сөздөрдү колдонсок болот? Мисалы үчүн саламатсыздарбы, кутматаңыздар мен дегенде айтып өттүк, э? Мындан сырткары тааныш. Мен сиздерге азыр ыраазычылык айтып, рахмат айткым келип турат да. Рахмат деген сөз кантип айтылат? Сесе. Букача. Жакшы. Букача иштеке эмес. Кадимби, үйрөнсөң болот менен. Жакшы, дагы билжөө келген экен. Саламатсыздарбы, менин балам Америкага баргысы келип жатат. Иштегени, жардам бере аласыңарбы деген. Ооба. Биздин компания кайрылса болот. Айтып кеткендей эле, ал жактан кандай консультация берип, ал жактан түшүндүрүп беребиз да. Бирок урматтуу телекөрүүчү, алгач балаңызды Кытайга жиберип, анан Кытайдан туура Америкага кетүүсүнө макул болушуңуз. Азыр эң актуалдуу тил Кытай тили. Десек болчудай. Эмне дегенде, бул жактан Америкага кетиш өтө татаал да, кыйын, визаны алыш. Кытайдан биз как иностранный студент болгон үчүн оңой берет. Жакшы. Эми мен эң орчундуу суроо бергим келип атат да, аябай кызыктуу да мага, мен үчүнчү. Мен Кытай тилин таптакыр билбейм. Негизи Кытай тилин таптакыр билбеген адамдар Кытай тилине барса эмне болот? Ал жактан үйрөнүп кетүү. Сиздерде ол биз деле 3-4 ай ичинде аралыгында үйрөнүп кете алабызбы? Же өзгөчө жөндөм керек? Жок, бул жактан бир аз билип алып туруп баргансыз. Мен мисалы иштекен бир эле баргам. Это мына бизге болот экен, экөөсү үйрөнсөк болот. Жок, мен башында негизи англис тилде Катарда иштегем да. Катарда башка чет өлкөгө чыгып, англис тилди жакшы үйрөнүп келгем. Ошо англис тили менен ошо англис тил билем деп Кытайга кеткем да. Мен ойлогом ал жакта баары аябай жакшы билет, мындай. Экинчи бизде мисалы орусча, кыргызча дайыма сүйлөйбүз го. Мен ошентип ойлогом да, алар да андай эмес экен. Негизи бир гана университеттин ичинде сүйлөсөң болот экен англисче. Сыртында көп түшүнүшпөйт. Бар болуңуздар, сесе анда. Келип атайын сонун кызыктуу маек куруп, жакшы маалыматтар менен телекөрүүчүлөрүбүзгө бөлүшүп өткөнүңүздөргө чоң сесе. Окуларыңыздарга ийгилик. Барыңыздар, бизде конокто урматтуу телекөрүүчүлөр, Кытайда жашап, Кытайда окуп, Кытай тилинде түш чоруган жана ошондой эле Шанс компаниясынын өкүлдөрү Манас Эмилбеков жана Айбек Укулов мырзалар болушту. Биз болсо берүүбүздүн сапарын алдыны көздөй улантабыз.